Москва шаарындагы мекеништер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Чек ара маселеси түбөлүккө чечилди. Президент Садыр Жапаров келишим боюнча комментарий берди. Күн мурун эл өкүлү Султанбай Айжигитов жогорку кеңештин жыйынында кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишим тууралуу өзүнүн пикирин билдирген. Анда депутат бир катар дооматтарды келтирген. Кабар агенттиги президент Садыр Жапаровго кайрылып, бул боюнча өлкө башчысынын пикирин укту. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовдун кыргыз-тажик чек арасы боюнча акыркы билдирүүсүн көрдүңүзбү? Чындап эле чек ара келишиминде ал айткан кемчиликтер барбы? Саламатчылык. Албетте көрдүм, толук уктум. Демагогия, жалаң демагогия. Бул киши 3 күндө пикирин алмаштырып, башкача сүйлөп чыкканы түшүнүксүз. Эмнеге мынтип изилдеп көрүшүбүз керек? Бул киши баарын билет, түшүнөт, 5 колундай билет. Бирок эмнегедир башка дагы көп маселелеринде билмексен болуп эле провокация жасай бергенин байкап жүрөм. Мисалы, кечеги сөзүндө Барухты айтып жатат. Биз 19.500 гектар жер берип койгондой айтты. Барух өзү илгертен берки карталар боюнча 14.500 гектар жерди ээлеп турат. Муну бул киши жакшы билет. Өзү баткендик, анысы аз келгенсип губернатор болуп да иштеген. Андан сырткары барухтуктар 5000 гектарды түзгөн биздин жайлоону пайдаланып келишкен. Ал жайлоого биздин жергиликтүү эл Барух аркылуу гана баргандыктан бүгүнкү күнү эч ким пайдаланбайт. Ал жайлоого барчу башка жол жок. Ошол жайлоону толугу менен бизге таштагыла. Ордуна биз силерге башка жерден 5000 гектар жер берели, алмашалы дешкен. Биз жок, баарын эмес, 1000 гектар гана алмашалы деп 1000 гектар калтырып, ордуна Чоңалайдан 1000 гектар жер жайлоо алдык. Ошону менен Барух 15500 гектар менен токтоду. Бүттү. Мындан ары түбөлүк чекит коюлду. 14500 гектар илгертен берки карталар боюнча алар ээлеп келген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жер. Муну билип туруп, бул депутат манипуляция кылып жатат. Ал эми достук айылы боюнча. Достук айылы Барухка дарбаза болуп турат эмиш. Барух каякта дагы достук айылы каякта. Эки башка жактарда турат. Барухка Аксай айылы дарбаза болуп турат. Мунун баарын бул киши 5 колундай билет. Эки тарап тең стратегиялык максатты көздөп алмашууларды кылган жокпуз. Кайсы жерде дайыма чыр-чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык. Анткени алмашылган жерлер же анклав, же шахматтын тактасындай аралашып жайгашып калган, же чек араларыбызга чапташып турган айылдар. Биз деле алардын айылдарын алдык. Алардын эли деле өз бийлигин сындап жатканын көрүп турабыз. Эки мамлекеттин ортосунда чек ара чечилип жатканда бир айылдын кызыкчылыгы болбош керек. Дагы бир сөзүнө көңүл бурдум. Настоящий договор бессрочно, денонсация не подлежит деп туура эмес кылышкан дейт. Бул кишинин ою боюнча ар жыл сайын кайрадан жер талашып, согушуп, атышып турушубуз керекпи? Чек ара түбөлүккө чечилди. Бүттү. Эки тараптын кызыкчылыгы теңме-тең болуп чекит коюлду. Чек ара боюнча дагы айта турган көп сөздөр бар. Азырынча айтууга болбойт. Баары бүтсүн, анан айтабыз.
Ошондо биздин ишибизге тарых баа берет. 5 деген баа берилерине бөркүмдөй ишенем. Маектешкен Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин директору Медербек Шерматалиев. Булак кабар кежи. Султанбай Айжигетов: нейтралдуу жерди ким күчтүү болсо каалаган убакта тартып алганга укугу бар. Бүгүн 5-марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Султанбай Айжигетов Кыргыз-Тажик чек ара келишими менен Тажикстан Варух анклавына транспорттуу коридор алганын билдирди. Эл өкүлү эми анклавды кошуш үчүн бир эле кадам калганын, ал кадамды качан жасашаарын убакыт көрсөтөрүн кошумчалады. Айжигетов Варух анклавына коридор ачууга 2 тоскоолдук болуп турганын белгиледи. Биринчиси Достук айылы, экинчиси Хожалы Аксай Варух жолундагы ошол тилге бизге караштуу болуп тургандагы ошол тоскоол болуп турган. Азыр эми бул келишим боюнча тажиктер Достук айылын толугу менен бизге бергиле деп жөн жерден талап койгон эмес. Биз ага толугу менен макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп жатабыз. Биз үчүн Достук айылынын стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы, андан тышкары ошол жерде жашап жаткан элдин чек араны коргоп турганы болчу. Ал эми экинчи тоскоолдук болгон Хожалы Аксай Варух жолунан кантип качып кетип жатышат. Булар түздөн түз коридор алыш үчүн Дача Капчыгай жолун сурап жатат. Ошону анан нейтралдуу кылып жатышат. Нейтралдуу кылганда дагы жолдун өзүн эле эмес, эки четинен 15тен, жол өзү 10 метр, жалпы 40 метр жер нейтралдуу болуп калууда. А нейтралдуу деген бул сеники да эмес, меники да эмес дегени. Нейтралдуу жерди ким күчтүү болсо каалаган убакта тартып алганга укугу бар, деди Айжигетов. Эске салсак, 27 февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоонун алкагында кайсыл аймактарды алмашышканын жогорку кеңеште айтып берген. Атайын кызматтын башчысы Баткендеги Достук айылы толугу менен Тажикстанга берилип, 91 гектардын ордуна эле 91 гектар жер жана ага кошумча Тажикстандан 30 гектар суулуу жер компенсация катары Кыргызстанга алынганын айткан. Ошондой эле ал сунушталып жаткан документ бекитилсе талаштуу болуп келген 4 көчө тилкеси нейтралдуу макамга ээ болуп, Кыргызстан менен Тажикстан бирдей пайдаланаарын билдирген. Мындан сырткары узундугу 3400 метр болгон Дача Капчыгай автожолун тажик тарап, 3300 метр Миңөрүк Самаркандек жолун кыргыз тарап пайдаланмай болгон. Булак супер кежи. Депутат Султанбай Айжигетов Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылды. Жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясы бүгүн 5-мартта Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимдин долбоору тууралуу билдирүүсүнөн кийин депутат Султанбай Айжигетовду фракциядан чыгарды. Бул тууралуу Азаттык сайты жазды. Андагы маалыматка караганда фракциянын кезексиз жыйынында Динара Шимова, Эрнис Айдаралиев, Венера Райымбачаева Султанбай Айжигетовду Ыйман Нурунан чыгарууну колдоду. Замирбек Мамасадыков калыс болуп, Султанбай Айжигетов өзү каршы добуш берди. Султанбай Айжигетов фракциянын саясий позициясына туура келбеген ойду айтты. Себеби концепцияны талкуулаган учурда Султанбай Айжигетов толук колдойм, менин сунуштарым кабыл алыныптыр деп сүйлөгөн. Депутат ар бир сөзүн анализ кылып туруп сүйлөш керек деген фракциянын лидери Динара Ашимова. Бул боюнча Ашимованын өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Айжигетов фракциянын чечимине комментарий берген жок. Эл өкүлү фракциядан чыгарылганы менен эркин депутат катары ишин уланта берет. Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Султанбай Айжигетов Баткендеги Достук айылын алмашуу чечимин туура эмес деп эсептей турганын билдирип, Достук айылынын Кыргызстан үчүн стратегиялык маанисине токтолду. Ал Кыргыз-Тажик чек ара келишими боюнча азыр сунушталып жаткан документ бекитилсе, Тажикстан Варух анклавына коридор алат деп эсептейт. Эл өкүлү Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоору менен толук таанышып чыкканын айтып, ага өзүнүн сунуштарын берди. Эске салсак, 27 февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоонун алкагында кайсы аймактарды алмашканын парламентте айтып берген. Жогорку кеңештин 5 комитетинин биргелешкен жыйынында Кыргыз-Тажик чек ара келишими боюнча макулдашуу долбоорлор каралып, аны депутаттар бир добуштан колдогон. Бул документ эки мамлекеттин парламентаринде ратификациядан өтүп, ага президенттер кол койгондон кийин күчүнө кирет. Булак супер кежи.